Учурда исламдын чыныгы жүзүн ачкан ондогон каналдар ачыла баштады. Өзбектер ачып атат, казактар ачып атат, кавказдыктар ачып атат. Ошондой каналдардын бирине бүгүн көңүл бурсак, казактардын каналы. YouTube'га кирип Оян казах деп жазсаңар, Оян казах десеңер чыгат. Казах, тебя обманули, проснись дейт. Казак сени алдап кетишкен ислам менен. Ойгон деген каналда жакында эле ачылган, ушул жылдын башында. Бирок дээрлик 24.000 подписчиги бар, миңдеген видеолору бар, адамдар көп кеңири жайылып баратат. Ошонун бир кыска эле видеосуна көңүл бурсак, анда белгилүү исламдын чыныгы жүзүн ачкан Дэвид Вуд деген америкалык бар, ошонун Куран жөнүндө айтып берип аткандыгына көңүл бурсак. Любой мусульманин, с которым вы когда-либо общались, скажет вам, что Коран прекрасно сохранился, вплоть до буквы, с того времени, как он был ниспослан Мухаммеду. Многие мусульмане приписывают эту идеальную сохранность чудесной защите Аллаха. Он наложил свою печать одобрения на Коран, защитив его от искажения. На самом деле, Коран неоднократно менялся, даже при жизни сподвижников Мухаммеда. По словам сподвижника Мухаммеда Абу Мусы, целые главы Корана были утрачены из-за того, что мусульмане читали их недостаточно часто. Спутник Мухаммеда Убай ибн Каб сказал, что в суре 33 не хватает более 200 аятов. Некоторые аяты Корана исчезли даже из-за домашнего животного. Если ваш Бог не может защитить вашу книгу от овцы, вам, вероятно, не стоит хвастаться чудесной сохранностью. Но на этом проблемы не закончились. Лучшие чтецы Мухаммеда даже не смогли договориться о том, какие главы должны быть в Коране. Халифу Усману пришлось сжечь бесчисленное количество рукописей Корана, чтобы скрыть все разногласия. И даже сегодня мусульмане в разных частях мира используют разные Кораны. Не разные переводы, а разные арабские версии Корана. Если здесь есть чудо, то это то, что Коран обладает всеми чертами книги, которая неоднократно менялась, и все же она никогда не менялась. Дэвид Вуд бул жерден айтып берип атат. Мусулмандар Куран эч качан өзгөргөн эмес. Куран кандай түшсө ошол бойдон сакталып калган деп мактана беришет. Бирок Куран Мухаммедтин учурунда дагы көп өзгөргөн, Мухаммедтен кийин дагы өзгөргөн. Ал турмак Мухаммед өлүп калганда анын өлүгүн койгучакты эчки келип жеп кетиптир, Курандын аяттарын деген хадистери дагы бар. Ал турмак кийин халиф Усмандын учурунда көптөгөн желекте ар башкача Куран болгондуктан бирөөнү калтырып калганын Усман өрттөткөн. Ошонун бардыгы тең исламдын өздөрүнүн булактарынын негизинде. Айтмакчы дагы Ал-Асхаб сүрөсү Ал-Бакара сүрөсүнө тете болгон дейт аяттары. Ал эми Ал-Бакара сүрөсү 280ден ашык аяттары бар. Бүгүнкү күндө ал сүрө 73 аяттан эле турат. Ошонун баарысын тең исламдын өздөрүнүн китептеринин булактары далилдеп өздөрү айтып берет да. Аны бирөөлөр айтпайт. Сөзүм кур болбош үчүн силерге далилдерин көргөзүп берейин. Бул жерде Google'га кирип энциклопедия хадисов десеңер, мусулмандардын өздөрүнүн китеби. Ошол китебинде хадис бар. Ибн Маджа китеби 1944 деген хадисти ачсаңар, мына. Бул жерде айтып атат. Аяты о побивании камнями и про 10 больших кормлений были ниспосланы, и они были записаны в моем свитке, который лежал под моей кроватью. Когда же посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, умер, и мы были заняты по поводу его смерти, в дом зашел ягненок и съел их. Мухаммедтин аялы Айша айткан дейт. Куранда адамдарды таш параңга алуу жана чоң кишине 10 жолу эмчегин сордуруп коюу жөнүндө аяттар бар эле. Анан ал аяттарды Мухаммед өлгөндө анын сөөгүн коюу менен алек болуп жүрсөк, эшиктен эчки кирип жеп кетти аяттарды. Мына аяттар жок бүгүн. Дэвид Вуд бул жерде айткандай, Аллах жада калса эчкиден сактай албаса Куранды, анан кантип аны эч бир өзгөрүүсүз сакталган деп айта аласыңар. Ушуну эле англисче, арабча англисчесин дагы ачып көрсөңөр болот. Мен көп жолу келтирип жүрөм. sunna.com сайтка келсеңер, мына Сунан ибн Мажа 1944. Мына бул жерде дагы ошол далилдеп айтып берет. Мухаммед өлгөндө
анан өлүгүн койгон менен алек болуп жүрсө эчки кирип жеп кетиптир Курандын аяттарын, ошол боюнча жок дейт, табылбай калды дейт. Ошондой эле Ал-Асхаб сүрөсү 73 аяттан турат. Ал бир кезде Ал-Бакара сүрөсү менен тете болчу дейт. 200дөн ашык, 280 Ал-Бакара сүрөсү 280ден ашык, 286 аяттан турат. Ошондой болчу дейт, а бүгүн ошол андан 73 эле калыптыр деген маалыматты мен силерге берейин. Бул дагы мусулмандардын өздөрүнүн сайты. Интернетке кирип мону жазсаңар quran.ksu.edu.sa Tafsir Кортоби сура 33 аят 1. 30-сүрөнүн 1-аятына берген тафсир, чечмелөө же түшүндүрмө да. Бул Саудовский Аравиянын расмий сайты, мамлекеттик расмий сайты. Муну башка бирөө айтып аткан жок, бирөөлөр. Мына ошону эле, мына бул арабча. Муну Google'га силердин көзүңөрчө которуп бер десеңер, ошо замат которуп берет. Мына. Эми ушуну окуп көрөлүк. Бул жерде айтып атат. Салам, баарын окубай эле коелук, өзүңөр ачып окуп калсаңар болот. Салам передал нам Ибн Аби Марьям передал нам со слов Ибн Лахи, со слов Абу Аль-Асвада, со слов Урвы, со слов Аиши, которая сказала: во время посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сура Аль-Ахсаб, 33 сура, состояла из 200 аятов, но когда был написан Коран, удалось найти только то, что он содержит сейчас. Башында бул сүрө 200дөн ашык аяттан турган дейт. Анан кийин 73 эле калыптыр. Башкасында да айтат, мына, этот один сказал, это один из способов отмены и обсуждения этого было представлено полностью в суре Аль-Бакара. И хвала Аллаху, Зур передал, что Убайн ибн Кааб сказал: несколько аятов ты насчитал в суре Аль-Ахсаб. Я сказал 73 аята. Он сказал: клянусь тем, кем клянется Убай ибн Кааб, эта сура равна суре Аль-Бакара. Ал сурасы айтып турат, канчасы аяттан турат экен? 33-сүрө десе 73 аяттан дейт. Мен Аллахтын ысмы менен ант берем, бул башында Аль-Бакара канча сүрөдөн турса, ошончо сүрөдөн турган аят сүрө болчу дейт. Ал жок калган аяттары мына мусулмандардын өздөрүнүн сайты, өздөрүнүн түшүндүрмөсү, чечмелөөсү. Ошондой эле Дэвид Вуд айтып кетпедиби? Усмандын учурунда көптөгөн версиясы бар болчу Курандын. Анан ошонун бирөөнү эле калтырып, Курейшиттердикин, калгандарын болсо өрттөткөн дейт. Андагы мусулмандардын өздөрүнүн китептери, өздөрүнүн сайты айтылат. Мына Иснат деген Google'га кирип жазсаңар чыгат. Хадиси пророка Мухаммада. Арабчасы оң жагында, сол жагында орусчасы. Бул жерде дагы айтып атат. Өзүңөр ачып баарысын окуп алсаңар болот, баарын окубай эле коелук. Токота жерин айтсак, после этого Усман отправил в каждый уголок государства по одному экземпляру мусхафа и приказал сжечь все другие книги или свитки, содержащие записи Корана. Бир гана түрүн калтырып, калгандарын болсо Усман бүт өрттөткөн деп атпайбы? Курандан Куран сакталган, бузулган эмес, өзгөргөн эмес деген молдокелердин кээ бир жалган сөзүнө ишенбей эле койсоңор болот. Мына бул мусулмандардын өздөрүнүн сайты, өздөрүнүн китептери, мен ачып бердим. Муну өзүңөр дагы бул видеону көрүп бүткөндөн кийин ошол мен көргөзүп берген сайттарды Google'га кирип ачып өзүңөр окуп көрсөңөр болот. Видеого лайк басып, каналга катталып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.